9 fevral 2026 жыл. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Кандайсыздар? Тагыраак айтканда биз Чүй областы Ысык Ата району станция Ивановка айылындабыз. Туугандар, могу жерде деген 3, 4, 5, 6, 7, 8 баш 11 айлык козу кочкорлор сатыкка чыгып атат. Туугандар, булардын ата теги бая Мадан Аксакалды баарыңыздар билесиздер, тааныйсыздар. Аталары ошолордун коробунан чыккан дейт. Булар былтыркы мынакей ушул дыйкан өзү. Мына койлор сатылбайт дейт. 11 айлык козулар могу экөө кичирээк. Ушулар сатыкка чыкты туугандар. Жакшылап карап байкап көрүңүздөр. 80 деле линиясы бар дейт. Булардын аталары сатылып кетти дейт. Былтыры ушул койлорго койгон экен ошол кочкорлорду. Мадан атанын коросунан чыккан кочкор, анан 80 линиясынан да кочкор койдум эле дейт. Ушул койлорго койдум эле дейт. Ушул козулар былтыр түшкөн дейт. Өзүмө алып калдым эле ушуларды, мына кайра сатыкка койдум дейт. Тети четки турбайбы? Ошол деле 11 айлыкпы? Ошонун баасы канча? Ортасы 45 күн. Аралыктары, Ошонун баасын канча койдуң? 150. 150 миң дейт. Могу эки кичирегинчи мына могу экөө турбайбы? Мына. Булар 30 миң сомдон дейт мына могу. Көрдүңүздөрбү? Мына могуну анан тетигини экөөнү 30 миң сомдон деп койдум, мына могу экөөнү. Тети калгандарычы 1, 2, 3, 4, 5-өөнү. Мына могуларды. Кыскасы 50 миңден өйдө экен да, 50 миңден өйдө дейт, 60 миң. Туугандар, бул киши өзү дыйкан. Мына уруктука, булар бардыгы уруктука дейт. Ким алса дейт, уруктука, булар этке эмес дейт. Сразу айткон, козу сатылбайт монар. Баяктан кой сатылбайт, козу сатпайм дейт. Болгону эле ушу 3, 4, 5, 6, 7, 8 баш козу кочкор сатылат дейт. Только уруктука булар дейт. Бая эт петке эмес булар дейт. Ким алса дейт өзүнө мына ушул койлордон түшкөн козулар. Кыскасы бирөөнү тетигини светло рыжий турбайбы, тетигине ошону 150 миң сом деп койду, содасы бар дейт. Могу экөөнү 30 миң сомдон деп койдум, мына могу эки кичиректи. Калгандары 50 миң сомдон өйдө дейт. 50, 60. Кыскасы экранда ээсинин телефон номери болот туугандар. Ээсине чалып байланышасыздар. Мунун бардыгы дейт уруктукка жарайт дейт. Бүт бары. Ким алса дейт. Мына могуну 150 миң сом деп койду мына. Эми булардын параметрлерин биз өлчөгөн жокпуз. Ким алам десе, өзү келип бул жакта козуларды карап, бирден экиден деле сата бересиң да? Бирден экиден сата берем дейт. Бойлору 90дон өйдө дейт булардын. Кулактарын да өзүңүздөр келип байкап, өлчөп көрөсүздөр. Мынакей. Даже 20 плюс дейт булардын кулактары. Негизи ушул эле койлордон түшкөн булар, былтыркы козулар. Азыр 11 айлык болуп калды дейт. Ошо өзүмө кичине алып калдым эле дейт. Мына калгандарын ушуларды кайра дагы мына сатыкка койдум дейт. Кимге жагып туура келсе туугандар, Чүй областы Ысык Ата району станция Ивановка айылында. Экранда ээсинин телефон номери болот. Чалып байланышыңыздар туугандар. Булардын аталары ошо Мадан атанын коросунан чыккан дейт. Анан 80. Иә. Чоңгучкор тиякта турат дейм, ал чыкпайт. Ошонун да барбы? Кайсы линия ал? Вова деген Маевкада да Ваваныч деп коёбулар, Вовка деп коёбу, Ваваныч дей, ошонун эмесинен чыккан дейт Маевкадан. Кыскасы булар бардыгы линиясы бар кочкорлордон түшкөн дейт. Могу козуларды көрүңүздөр, бүт козу тиш. Эми муну кечке тартып туруш туугандар шарт эмес. Карап байкаңыздар. Кимге жакса туура келсе, чалып байланышыңыздар туугандар. Мынакей. Так, кайсы койлордон түштү десеңиздер, мына ушул койлордон түшкөн козулар мына. Бирок бул жактан кой, козу сатылбайт дейт. Мына. Болгону ушул козулардын энелери да булар. Мына. Жакса чала бериңиздер туугандар анда, мынакей.